Биздин конституция бир топ эркиндиктерди гарантиялайт. Ошонун ичинде ой эркиндиги, сөз эркиндиги. Көп граждандар экөөнү чаташтырып жүрүшөт. Ой эркиндиги, пикир эркиндиги деген бул сыртка багытталбастан өзүң ойлосоң, күндөлүгүңө жазсаң, азыр интернетте жазсаң, жана тар чөйрөдө айтсаң, бул мен оюмча ой эркиндиги. Сөз эркиндиги бул массалык маалымат каражаттары аркылуу же болбосо түз көптөгөн адамдарга өзүңдүн оюңду айтып, ойду таратканга аракет кылып, бул иш-чара катары каралса, бул сөз эркиндиги. Тилекке каршы биз ар дайым ушул экөөнү чаташтырып жүрөбүз. Сөз эркиндигин чектегенге аракет ар дайым болуп келген. Азыр да сөз эркиндигин чектегенге бүгүнкү бийлик да ушул аракет кылып жатат. Бирок мурункудан айырмасы азыр ой эркиндиги. Сен ушинтип ойлоп коюп турсуң, күндөлүгүңдө ушинтип жазылып калыптыр дегенге окшогон лайк басып коюп турсуң, симпатияңды айтып коюп турсуң, антипатияңды айтып коюп турсуң деп ошого мындай басым жасап атат. Басым албетте азыр камаганга, физикалык аракет кылганга жете элек, бирок ГКНБ тизмесин түзүп, ал адамды практикалык аңгемелешүүгө, тарбияланганга тырмакчада аракет кылганын өзү мына ушундай тенденциянын башталышын көргөзөт. Бул абдан коркунучтуу тенденция. Ойлогонго тыюу салган. Ойлогонго тыюу салгандан кийинки кадам динге ишенгенге тыюу салат. Дин деген бул Кудай менен адамдын ортосундагы мамиле. Бул келип ошого мындай алып келе турган коркунучтуу тенденция деп мен айтат элем.